Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Ал эми микрофонда Атыжаным Гүлкайыр Нурматова дароо кол чабуулар менен студиябызга кирип келген коногубузду тосуп алабыз. Мука мүндө таланттуучу Арсен. Саламатсызбы, Арсен? Саламатчылык. Ассалам алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Маанайлар? Маанай сонун. Баса орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Тренировка калган жокпу? Тренировкаңыз? Жок, калган жок. Машык атасыз? Машык атабыз, аракет кылып атабыз. Ошол жөнүндө эле дискуссия болгон эфирдин алдында эле. Жакшы. Баары жакшы. Демек, Арсен, сиз экөөбүз программанын башында эле келишим түзүп алалы. Программанын жүрүшүндө ушундай сигнал чыгат. Уктуңуз, Өрдөктөргө. Ооба. Ушул жаңырышы менен мен жакында үйлөнөм деп айтышыңыз керек. Өткөрүп жиберсеңиз, сиз тараптан эч кандай реакция болбосо, астыңызда сандыктын ичинде тапшырмалар катылган. Бирөөсүн аткарасыз. Мынакей тапшырма. Бул жакта. Сандыктын ичинде. Бул жакта. Абайлаңыз. Репетиция кыла албайлы, кандай дейсиз? Кеттик анда. Мен быйыл сөзсүз үйлөнөм. Азаматсыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Ооба, достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда конокто болсо ырчы таланттуу мука мүндө десек да болот. Арсен, маанайлар сонун, Маанай сонун. Жана буга чейин ырдап кеткен Нурсултан Азыкбаевга дагы ийгилик каалап өтөлү эле. Азербайжандын Баку шаарына музыкалык сынакка учуп кетиптир бүгүн. Ал жака жөн кеткен жок. Албетте Кудай буйруса бир жакшы орундардын ээси болуп келет деп ишенем. Жакшы жаңылыктарды алып келет. Албетте. Буйруса ийгилик каалайлы. Ийгилик каалайм. Баса сизде дагы жакшы жаңылык бар, буйруса чыгармачыл кече. Албетте 25 Кудай буйруса чыгармачыл кечем болот. Баарыңыздарды чакырамын, аябай кызыктуу болот. Кечки саат 10-да башталат. 25 май. 25 май. Айтып кое берейин да каяктуу болот, Бир жолу айтканга болот, макул. 40 деген караоке ресторанда болот. Ийгилик каалайбыз сизге дагы. Даярдыктар кандай? Даярдыктар биз дайыма эле даярбыз да. Ар дайым даярбыз да. Баса былтыркы болгон концертиңизди дагы быйыл Тумар ТВ телеканалынан көрө алабыз, жакында. Ушул ишемби күнү. Саат? Суббота күнү, Кудай буйруса. Саат 20:00. 20:00 болот экен, Ооба, эс алуу күнү жалпы угармандарды, көрөрмандарды дагы чакырып өтөлү. Эс алып, Кудай буйруса жакшы концерт көрүп, маанайыңыздарды көтөрүп кетиңиздер, Ийгилик каалайлы. Арсен, буйруса концертте бересиз. Негизи эле концертти эмне максатта бересиз? Ар жыл сайын беребиз байкашыбызга караганда. Бул элге мындай таанылуу, өзүңүздү таанытуу же болбосо акча табуу? Сөздүн ачыгын айтсак, концерттен деле кыйратып деле акча таппайсың. Мен өзүмдүн концерттериме башкалар табышы мүмкүн, бирок мен өзүм концерттеримде бирөөсүндө да акча тапкан эмесмин. Бул концертти мен эң биринчиден баягы өзүм үчүн отчет бериш үчүн берем. Эмне кылып атам, ошону элге көрсөтүп, эл бааласын деп берем да. Жыйынтык экен да, бул бир жылдагы жыйынтык. Туура. Ар жыл сайын, салтка айланып калды. Инстаграмда дагы келген билдирүүлөр барбы? Кызыктуу. Албетте, Арсен эфирде звук отстаёт деп келип атат. Ооба, бир аз артта калат. Эми албетте 1-2 секундта. Ооба. Тумар ТВ телеканалына да кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Ардактуу достор, кааласаңыз, ооба, маңдайыңызда да турат камералар. Караңызчы, канча камера. Бул жакта, оң жагымда. Камераларды байкап атасыз, бирок эмнегедир бул уюн чыкканда байкабай калып атасыз. Быйыл сөзсүз үйлөнөм. Угулбай калып атабы, Арсен? Угулду, мен баягы жөн эле басылып кетти дедим да. Угармандардан келген каттар дагы бар. Арсен, кандайсың? Ар дайым ден соолукта бол, ишиңе ийгилик, чыгармачылыгың өсө берсин, ырларыңды сүйөбүз, өзүңө жаккан ырдырдап берчи деген экен. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө ырдайбыз, Албетте, биргеликте угабыз. Арсен байке
деген экен билдирүүсү түшүнүксүз болуп калыптыр. 13:33 менен аяктаган абонент кичине түшүндүңүз да деп узатыңыз. Күтөбүз. Ардактуу достор, буюрса бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз жана ага чейин биз маалымат берип өтөлү. Тумар Таймдын башкы демир өрчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү Леондо жайкы сезонго ылайык таза булгарыдан тигилген бөбөктөр бут кийиминин жаңы түрлөрү плюс 20% арзандатуу плюс белектер жана бонустар. Жана Арсен, бизге дагы бизден сизге дагы белегибиз бар. Бул жакшынакай баштыктын ичинде сонун белек катылган. Азыр элеби, бүтүп атканда берчи эле го. Программанын башында эле берип коелу дедик сизге. Мынакей ардактуу достор. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө угармандар үчүн да жакшынакай оюндарыбыз бар жана белектерибиз бар. Кызыктар айлалдыда. Буюрса жарнамадан соң угушабыз. Тумар Таймда сүрдөткөн суроолор. Дал ушундай аталышын уктуңузбу? Сүрдөткөндө. Сүрдөткөн суроолор деп аталат. Сизге 20 суроо 1 мүнөт берилет. Түшүндүрбөйсүз эч кандай, ооба жок деп гана жооп бересиз, Жакшылап отуруп алыңыз анда. Ооба. Кеттикпи? Кеттик. Баштадык анда. Чийки балыктын жыты жагабы? Жок. Көп кечигесизби? Ооба. Спорт менен машыгасызбы? Ооба. Көп уктайсызбы? Ооба. Досуңуз Омар сизден кыйынбы? Ооба. Ырдап жатып калчылдадыңыз беле? Ооба. Сүйлөшкөн кызыңызды катуу сүйөсүзбү? Ооба. Айымдардын кийимин кийдиңиз беле? Жок. Арсен, ырдабай эле койчу, үнүң жакпайт дегендер барбы? Толтура. Интервью бергенден коркосузбу? Жок. Күйөрман кыздар менен роман курдуңуз беле? Жок. Тырмагыңызды тиштейсизби? Жок. Айран жакшы көрөсүзбү? Ооба. Хайп үчүн 200 килограммга семирет белеңиз? Жок. Кой сойгонду билесизби? Ооба. Тамеки тартасызбы? Ооба. Кашыңызды тердирип көрдүңүз беле? Жок. Өзүңүздү сүрдүүмүн деп ойлойсузбу? Ооба. Ырдап жатып катуу уят болдуңуз беле? Ооба. Айымдарга кол көтөрдүңүз беле? Жок. Азаматсыз анда. Сизден эле жооп бердим башка. Өзүңүздө кандай сезимдер болуп жатат? Кээ жерлерден неге ооба деп салдым деп атам да. Азыр тактайбыз. Арсен, ырдабай эле койчу, үнүң жакпайт дегендер барбы дегенде? Бар. Ооба. Аларга кандай жооп бересиз сиз? Андай пикирлерге, сын пикирлерге? Күлө эле коем. Неге дегенде мен билем кандай ырдайт экенин. Профессионалдар билет мен кандай ырдайт экенин. Түшүнбөгөн адамдар ал айткан сөзүнө мен эч качан көңүл бурбайм. Неге дегенде алар түшүнбөйт ал нерсени. Сүйлөшкөн кызыңызды катуу сүйөт экенсиз. Катуу сүйөм. Ошон үчүн үйлөнөйүн деп атам. Досуңуз Омар сизден кыйын экен. Албетте, кыйын. Ырдап жатып калчылдадыңыз беле дегенде ооба дедиңиз. Негизи ал качан болду эле же азыр деле болуп турабы ар бир сахнага чыгаардын алдында же сахнада ырдап жатканда? Чынын айтсам, кээде болуп кетет, кээде жок болуп кетет да ушундай. Эмнеге байланыштуу болот бул? Кандай учурда калчылдап каласыз? Башка түшүнбөгөндөй биринчи жолу барган жерлерге барганда ошондой сезимдер пайда болот. Негедир. Ырдын сөзүн жакшы билбегенде да болобу? Жок, анда жаткадан эмес, баардыгын эле билесиң. Эл кандай тозуп алат деген ой болуп кетет да кээдечи. Эл кандай тозот болду экен деген ой болуп, ошого кичине мынтип калчылдап кетесиң да. Жакшы тозолсо экен, кичине жакшы тозсо экен деген ниеттер болуп, анткени баягы чын жүрөк менен кыласың да, баягы бирөөнү чын жүрөк менен сүйгөндө ошол нерсе сени түртүп салат деген сезим болгондо коркосуң да. Быйыл сөзсүз үйлөнөм. Жакшы. Спорттун кайсы түрү менен машыгасыз, Арсен? Спорттун азыр жөн эле качка болуп атат. Азырынча жарым жылдан бери жөн эле качка кылып атам. Кой сойгонду билет. Кой сойгонду билем, бирок 100% билем деп айта албайм, бирок баягы кичинекей кезиптен бери эле үйдө биз кой союп эле, өзүбүз эле баягы жиликтеп эле, кадимкидей эле курдак жасап, ушинтип эле чоңойгон балдарбыз да негизи. Мындай аталыштарынчы? Аталыштарын эсимде жок, чынын айтсам. Анткени мен калп айтпай эле коеюн, бир 10 жылдан ашып кетти да. Бирок сой аласыз, койду берип койсо. Бирок берип койсо баягы эсте бар, кантип союш керек экен, ошонун баарын кыла бересиң. Ал нерседен коркпойм, мисалычы. Жакшы. Тактап алдык. Эми баса жакында эле чыккан Жаным аттуу чыгармаңыз абдан жакты. Чындап эле. Чындыкты айтыш керек да негизичи. Бул ыр кимге арналган? Бирөөгө арналса керек. Бул ыр албетте жакшы көргөн кызыма арналган. Бирок аны айткан эмесмин, айткым деле келген эмес, бирок негедир азыр ошону айтып салдым да. Бүгүн эле айтып атасызбы ошондо ушул ырды? Ооба. Ал угуп атабы?
уккан жокко дейм. Укпай эле койсунчу. Баса Instagram баракчаңызга баш баксак, сүйлөшкөн кызыңыз менен сүрөттөрдү киргизет экенсиз да, кээ бир ырчылар жашырат мисалычы. Анан үйлөнүү той качан? Буюрса. Жакындап калдыбы? Аз эле убакыттар калды, Кудай буюрса. Албетте биринчилерден болуп сиздер угасыздар. Барабыз. Албетте, конечно. Негизи сүйлөшкөн кызыңыз Бегайымдын ата-энеси менен тааныштыңызбы? Таанышканмын. Эми ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Өз убактысы келет, шашпай айтабыз. Кудай буюрса, быйыл бирок таанышыптырсыңар. Кудай буюрса, кандай кабыл алышты? Өз убактысы менен ал нерсе жөнүндө айтпай эле коеюн. Макул анда, макул. Ардактуу достор, сиздерди дагы биздин катарыбызга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Суроолор болсо жадырыңыз, дал ушундай кызыктуу суроолорду күтөбүз, Жана Instagram баракчабызда дагы кош келиңиздер. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда. Ардактуу достор, конокто болсо Арсен. Арсен, эмне эле өкүнүп атасыз, үшкүрүнүп эле? Айтыңыз, бөлүшүңүзчү биз менен дагы. Үшкүрбөйбүз, эми азыр орозо убагында эч кимге жинибиз да келбейт. Сабырдуулук болуп, күлүп, жылмайып гана отурабыз. Жакшы. Келген каттар барбы Инстаграмда, кызыктуу? Инстаграмда көбүнчө саламдашып атат, качан концерт коебуз деп жазышып атат. Жагып калган окшойсуңар диджейге дейт. Албетте мен баардыгына жагам да. Бизде болсо WhatsAppка келген каттар бар, Арсен жаңырталы. Жан деген ырың өтө сонун чыгып тур, азаматсың, бирок той ырларына басым жасасаң мындан кыйын болмоксуң. Бул менин жөн гана сунушум деген экен. Альмира узаткан СМС билдирүүсүн кандай карайсыз сунушуна? Жакшы сөз болуптур, мага аябай жакты. Чындыгында мен дагы ошол нерсени түшүндүм. Быйыл Кудай буюрса үйлөнөм. Жакшы. Албетте мен дагы азыр ошондой тойский ырларды жазып баштадым. Ошолордун арасында жаңы ырларды да угасыздар. Албетте Периштем деген ыр кетип атат Тумар радиосунда. Балама деген ырды жаздык, жакында эле Кудай буюрса кете баштайт болуш керек жакын арада. Жакшы. Кудай буюрса той жагынан дагы көрөбүз го. Бул тойдун ырлары негизи тойдук ырлар деген бул аябай жеңил ырлар. Элге жеңил тарай турган ырлар, ошол себептен жазып көрөйүн деп атам, быйыл эксперимент кылып. Анан убакыт көрсөтөт. Тойлорду жарат экенсиз да, буюрса. Кудай буюрса. Жана угармандар суранып жатышат, көптөгөн угармандарыбыз ырдап беришсинчи деп ырдайлы, Албетте, мен кече күнү эле энелер майрамы болду. Ошол себептен мен баардык апаларга арнап Энекебай деген ырды ырдагым келип атат. Кеттик анда, Кеттик анда эмесе достор. Энекебай, о ыйыгым, Энекебай, окутманым уюгум, агып келип, тамырыңдан алтынмыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум. Sen göz yumsang, unutarmın жылчыдап. Men göz yumsam, göz ötkönчө burkurap. Апакебай, кара чачың кубанлар, кош эмчегиң алмак салмак зыркырап. Жашасын биздин алтындайгы болгон апаларыбыз. Азаматсыз. Жалпы апалардын урматына арналды, ардактуу достор, бул музыкалык чыгарма жана сизге рахмат айтабыз. Эң сонун аткаруу болду, менин оюмча. Рахмат. Кыйналган жокмун, жөн эле ырдадым да, бирок.
жакшы сонун. Ардактуу достор, телекөрүүчүлөр, биздин WhatsApp'ка SMS билдирүүлөрдү дагы сөзсүз түрдө калтырсаңыз болот. Суроолор болсо дагы жаадырыңыз. 770-96-1025 WhatsApp номерибиз кызматта. Мындан сырткары буюрса Тумар FM биздин Instagram баракчабызда Арсен суроолор болсо жооп берүүгө даяр, Албетте. Бир музыкалык чыгармадан соң улушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда. Конокто болсо Арсен биздин Instagram баракчабызда сонун билдирүүлөр бар, Албетте. Жаңырталуу бир нечесин. Кандай кызыктуу суроолор бар экен, Арсен? Кайсы номерге, кайсы номер WhatsApp'ка жазсак болот дейт. Эмнени жазса болот экен эсимде жок. SMS каттар 770-96-1025. Бул биздин WhatsApp номерибиз. Албетте. Студиябыздын номери 510181, Борбор шаарыбыздын коду 0312 жана SMS порталга дагы билдирүүлөрдү калтырыңыз 6100 кыска сандарына. Сиз кызыктуу билдирүүлөрдү карай бериңиз, мен болсо маалымат берип өтөйүн. Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү Леондун 20 жылдыгын белгилеп белектерди тартуулайбыз. 5000 сомго соодагы бут кийим майын тазалоочу губка, бөөктөрдүн же мырзалардын үйдө кийүүчү бут кийимин белекке тандап алыңыз. 20 жылдык урматына бут кийимдин бардык түрүнө 20% арзандатуулар. Леонго кош келиңиздер. Кандай каттар бар экен? Алинага салам деп коюңузчу дейт. Алина, салам сага. Көлдөн дагы салам айтып жиберишти. Көлгө да салам айткым келип атат. Быйыл Кудай буйрса үйлөнөмүн. Жакшы. Дагы эмне деп айтты? Токмокко салам айтышты. Токмоктон салам дейт. Мен дагы салам айтып келип атат. Бардык областына салам айткым келип атат. Суроолор жокпу? Жөн эле саламдарбы? Здравствуйте, кандай сакал дейт. Сакал деп эркелетишеби сизди? Булар ошентип эркелеп атат окшойт. Мен антип эч ким эркелетпейт сакал. Негизи кимди эркелетишет сизди? Арсенбай, Арсенчик деп эркелетишет да. Негизи. Жакшы. Биякта келген суроолор бар экен. Арсен, кандайсың? Шоу бизнес чөйрөсүндө жүрүп материалдык байлык чогулта алдыңбы? Деген билдирүүсүн калтырган 4416 менен аяктаган абонент. Кандай? Шоу бизнес чөйрөсүндө жүрүп материалдык байлык чогулта алдыңбы? Деген экен. Ырчылыктар. Албетте. Бунун баары эле береке, Кудайдын берекеси деп коет. Кичине болсо дагы, аста болсо дагы берекелүү. Кудай буйрса үйлөнөм. Жакшы. Ушинтип айтып туруш керек беле, негизи? Ооба, ушинтип айтып туруш керек. Тура эле. Бияктан WhatsApp номерди сурап атат. 770-96-1025. 770-96-1025. Арсен, сага салам айтамын. Ийгилик, сүйлөшкөн кызыңыз сизди күйөрмандарыңыздан кызганабы деген билдирүүсүн калтырган. Жок, кызганбайт. Ошол себептен мен аны сүйөм. Ошол себептен аны менен сүйлөшөсүз. Мен чыгармачылыгыма деле мындай кайдыгер карайт да, кичине. Азыр баарына кызык экен сиздин сүйлөшкөн кызыңыз. Арсен байке, сизди сыйлаймын, ырларыңызды жакшы көрөмүн. Деген экен, кайсыл жактан болосуз? Арсен байке Таластан болот, Таластын болуну. Бир билейли, кайсы билген ырыңыз болсо боло берет, ырдап бериңизчи деген экен. Ырдайбызбы? Ырдап салбайбызбы анда, Мели ырдасырдап. Макул анда, кеттик анда. Сизге дем күч берип коелучу. Ырдайбы дагы? Ооба, суранып атышат. Абдан көп сурангандар. Кайсы ырды ырдасам? Айбаратат деген ырдап берейин да. Макул, айбаратат. Мындай бүгүн романтик, өзүм негизи романтикмин да, лирикаларды жакшы көрөбүз. Кеттик анда эмесе, сөздөрүн унут элек болсом. Макул, баштадык. Ак булутту аралап айбаратат, айбаратат. Аккуу болуп көлдөгү жайбаратат. Аталбайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Жете албайсың айга да жел ой менен. Азаматсыз. Эң сонун. Эмне дейсиз, эң сонун. Бул ырлар жүрөгүмө жаккан ырлар да негизичи. Чын жүрөктөн аткарат экенсиз да демек. Негизи болду беле, жакпаган ырды ырдадыңыз беле?
негизи жакпаган ырларды ырдаганбыз, албетте. Бул баягы биз жаш кезде кафе ресторандарда иштеп жүргөндө айла жок ырдачы, ар кандай ырлардычы. Ал суранычтар боюнча заказ кылганда бирди 10 жолу 20 жолдон ырдачык. Азырчы тойлордо болобу? Азыр тойлордо болот андай, бирок мен көбүнчө тойлорго барганда ушу элди карап ырдаганга аракет кылам да. Баягы улуу муун көп болсо, улуу муунга жараша ырларды. Бирок жакпаган ырларды мен эч качан ырдабайм. Бир гана жүрөгүңүзгө жаккандарды аткарат экенсиз. Жакшы, биякта келгени билдирүүлөр. Сөз сүйлөнөм. Ушундай. Сонун жаңылык менен бөлүшүп атат. Арсен байке, сизди жакшы көрөбүз. Сизден сураныч. Николаевка 2003 пушка деп коюңузчу сураныч деген экен. Ал эмнеси? Кандай дейт? Николаевка 2003 пушка. Николаевка 2003 пушка. Бул баягы 2003-жылкы жигиттер окшойт. Ошондой окшойт. Бизде деле бар болчу 88 forever депчи. 99 дегендерчи. 99 тоже forever депчи. Жакшы. Тумар ишиңерге келейик. Арсен байке, апаңызды кечээ күнү эмне кылып майрамдаттыңыз деген билдирүүсүн калтырган. Ошо чын айтсам, бизде үйдө андай деле нерсе жок. Баягы майрам десе эле майрамдап дегенде үйдө отуруп эле баягы жан деле тамак жеп, баягы маектешип, билбейм. Белек нерсе дегенде мисалы өзүнчө башка майрамы жок эле белек кылганда аракет кылабыз да. Эч кандай себепсиз элечи майрам болуп калыптыр деп эле жан талашып ошого бирден салып бербей, мен оюмча баягы башка күн эле мындай туруп эле бирден салып берип койсоң ошол белек го деп ойлойм да. Жакшы. Дагы бир билдирүү бар экен, угармандардан суроо экен. Бул дагы Арсен, мурун бир интервьюларыңан окудум. Өзүңөн 4-5 жаш улуу кыздар менен мамиле курчу экенсиң. Азыркы сүйлөшкөн кызыңыз канча жашта? Бакытка алаймын деп таттып билдирүүсүн аткан. Албетте, рахмат. Ошол кезде интервьюлардын баарын билип жүрсөңөр чугуп чыккан окшойт баарыңар. Жок, ал интервью мен шоу бизнеске келгениме 10 жыл болуптур. Кудай буйруса, 2019 баштаган болчумун, 2019-жылы кудай буйруса 10 жыл болот экен. Ошол себептен баягы жаш кезде албетте жаштык мастык деп коет. Улуу кыздар. Мен негизи жашырбайм, баягы жаш кезимде мен 19 жашымда мага 28 жаш берчү да. Улуу көрүнөсүң деп айтышабы. Ошол кезде эле ушундай сакалым бар болчу, ушундай эле болчумун да. Ошол ойдон эле калып калдыңыз. Азыр болсо мага 26 жаш берет да, негизичи. Түшүндүңөр да. Жаш берет да. Аябай сон. Ошол кезде негедир баягы улуу кыздар менен сүйлөшкөн мага жакчы. Тажрыйбалуу. Ардактуу достор, буюрса бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Алдыда жарнама, конокто болсо Арсен, буюрса суроолорго дагы жооп берүүгө даяр, Күтөбүз. Реклама. Тумар таймда пробка оюну. Достор, туура. Пробка оюнуна кезекте берели. Учурда пробкада турган угармандарыбызды коногубуз Арсен экөөбүз күтөбүз, Көңүлүңүздү көтөрүүгө аракетибизди жасайбыз. Арсенди буюрса ырдатабыз, билетебиз. Тапшырманы сиз бересиздер, достор. Студиябыздын номери 0312 51 001 81. Эмне шүкүрүнүп атасыз, Арсен? Эмне эле жыргап атасыңар? Жыргабыз да. Көңүлүн көтөрөлү да угармандардын, көрөрмандардын. Пробкада угармандар бар бекен биздин Instagram баракчабызда. Бул жакта пока жаза элек. Чакырып өтсөңүз дагы болот, сиз дагы. Чакырсам болот. Пробкада отургандар болсо, бул жактан дагы жазсаңыздар болот. Байланышка чыккыла, достор. 0312 шаарыбыздын коду. Бирок азыр чынын айтсам, пробка деле бүтүп калды. Негизи пробкага деген эртерээк кириш керек да. Жок, пробка ушул маалда башталчу. Саат 5-те башталат. Бүтө элек менин оюмча. Бүтөйүн деп калды да. Жумуштан эми чыгып атышса кайдан бүтөт? Жок, 5-терде чыгат да, 5-6-ларда чыгат. Негизи саат 4-төн кийин пробка башталат да, Бишкектечи. Ошол убакытта мен бир жакка кирип кетем да. Саат 7-ден кийин чыксаң, кадимкидей жол бошоп калат, кичине болсо дагы. 7-ден кийин. Ошентейинчи мен дагы. Угарманыбыз бар байланышта. Каалап туруп өткөзөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Атыңыз? Айжан. Айжан, учурда пробкадабыз, Так, жок, үйдө эле. Үйдө эле? Эмне, саламыңыз атайын деп чыктыңызбы? Пробкада үйдө жатат да, турат ал. Жок, пробкада угармандар керек бизге. Айжан, анда саламыңыз атыңыз, кимге саламдар? Айжан? Алло. Алло, Айжан, саламатсыздарбы?
салам узатып кетсеңиз болот анда. Салам жолдоңуз. Просто я вас смотрю. Жөн эле чалып көрөйүн дедиңиз. Макул, анда сизге кол булгалап салам узатып коелу Айжан. Бул жактан эфирден көрөт. Пробкадагы угармандарды каалап алалы, Айжан, жакшы арыңыз. Макул. Эң биринчиден эң ыйык Рамазан айыңыз менен. Рахмат. Андан кийин Арсенге чоң салам. Салам сизге дагы. Аты в честь Арсена назван. Арсен. Ден соолучун болсун. Рахмат. Рахмат сизге. Я уважаю вас, ваш голос, ваше творчество. Я сама музыкальный человек. Заканчивала музыкальную школу. Чоң рахмат. Ошо ишиңизге ийгилик. Пусть все будет у вас хорошо. Все. И можно передать привет моему сыну Арсену. Он вас тоже любит, слушает. Ему 4 года. Арсенге бизден ысык салам болсун. Сизге дагы ден соолук каалайбыз. Ушул жакшы тилектердин баардыгын айтып атасыз. Сизге дагы ошол нерсенин баары кайрылып келсин. Айжан, кечиңиз көңүлдүү улансын. Макул. Жашарыңыз, сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Пробкадагы кийинки угарманыбызды каалап алалы, ардактуу достор. Эскертебиз, бир гана пробкадагы угармандарыбызды күтөбүз жана сөзсүз түрдө куру кол кетирбейбиз. Леон бут кийимдер дүкөнүнөн жакшынакай белегибиз бар. Арсенге тапшырма берген угармандарыбыз үчүн кандай тапшырма болот экен? 0312 51 01 81 студиябыздын номери. Дагы бир ирет кайталап өтөлү. 51 01 81 Борбор шаарыбыздын коду 0312. Азырынча линиябыз бош. Ага чейин көптөгөн угармандары ырдап берсинчи деп суранган. Ырдайбыз Арсен. Ырдап берейин. Макул. Кайсыл ырды? Тагдырың сага жазганда. Эң алгачкы чыгармаларыңыздын бири, бул калп айтпасак. Бул мен чыгармачылыгымда экинчи хит да. Экинчи хит, бирок аябай көпкө чейин бери кармалып келаткан хиттерлардын бири десем жаңылышпайм да. Актуалдуулугун жоготкон жок азыркы учурда дагы. 2012 чыкса керек, ошодон бери Кудайга шүгүр азырга чейин жактырышат. Ошол себептен ушуларды ырдап берейин, баардык айымдарга. Кеттик анда. Припевин ырдап коеюн, баардык кыздарга айтат элем. Сен жалгыз калбайсың жалганда, көзөрүң күйүп жанганда, себепсиз жанып жалынба, сен байралып ага байланба, табасың бактың жазганба, тагдырың сага жазганда, тагдырың сага жазганда. Азаматсыз. Пробкада угарманыбыз бар экен байланышта. Каалаптыр өткөзөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, атыңыз? Темирлан. Темирлан, кош келипсиз. Кайсы көчөлөрдүн кесилишинде пробкадабыз? Ошто Масалиевадан. Анда терезеден башты чыгарып туруп, "Хей, адамдар" деп кыйкырып туруп пибилдетип койсоңуз, биз ишенели. Сизди чын эле пробкада эмеспи? Терезеден башты чыгарып туруп кыйкырып коюңуз анда. Не деп кыйкырып коюң? Мейли, алтындар деп кыйкырып коюңузчу. Алтындар деп туруп пипилдетип койгула. Пипилдетип коюңузчу, 2 жолу гана. Кандай дейсиз, угуп атат. Пипилдетип коюңуз. Жөн эле пипилдетип койгула. Сигналдыбы? Сигналды бериңиз. Сигналды, машинанын сигналын, Да, анан эмненин сигналын бересиз дагы. Макул. Кеттик анда, кана. Ой, азаматсыз. Эми Арсенге кандай тапшырма бересиз? Келиңиз. Арсенге? Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Азамат, угуп атам? Ооба. Сизге эми кандай тапшырма берсем экен? Болуңуз. Бир жакшы бир чыгармаларыңызды, өзүңүзгө жаккан чыгармаларыңыздан бир припев. Соз берейинби? Албетте. Абдан оңой тапшырма болду окшойт. Сон тапшырма болду да. Кеттик анда, макул. Ооба. Тура айтасыз. Баштадык анда. Жакшы чыгармалардан кайсылардан ырдап берсем? Бактыма жаралдың. Бактыма жаралганбы? Ооба. Ал вокальный эмес да негизичи. Макул, анда кантсе да байланыштан алыстап кетти, бирок угуп атса керек, Ооба, угуп атат. Мен ырдап бербеймби?
баламан ырдап бербейм. Бул жаңы чыгармаңыз сиздин. Жок, жаңы чыгарма эмес, бул эскилер. Жаңыча ырдап чыктыңыз. Жаңыча ырдап чыккам, азыр текстти кичине карап алайынчы. Ушу уят болуп жүрбөйүн. Сиз текстин карагыча биз маалымат берип өтөлү. Ардактуу достор, Тумар Таймдын башка өнөктөшү Леон бут кийимдер дүкөнү Леондун 20 жылдыгын белгилеп белектерди тартуулайбыз. 7000 сомго соода кылып бут кийим сактоочу колодканы, бөбөктөрдүн же мырзалардын үйдө кийүүчү бут кийимин белекке тандап алыңыз. 20 жылдык нурматына бут кийимдин бардык төнөр 20% арзандатуулар Леонго кош келиңиздер. Кеттик анда эмесе, орозо айында жакшы гана чыгармаларды ырдаганга аракет кылалы. Көлөп көңүл ачарым, берекелеп жарпым жазарым, бал татыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым, алдей ай бөпөм ай, балам бактым балам базарым, алдей ай бөпөм ай, балам бактым балам базарым. Экинчи куплетти ырдап коеюн, Макул. Катылган сыр ойду ачарым, каткырыгын көңүл жазарым, картайганда арка бел болор, кагылайын орун басарым, алдей ай бөпөм ай, кагылайын орун басарым, алдей ай бөпөм ай, кагылайын орун басарым. Азаматсыз. Азаматтын көңүлү көтөрүлдү деген ойдобуз, жана байланышта кайрадан байланышка чыгып бизге Азамат билеңизди кайдан качан алып кетесиз, байланышка чыгыңыз, сизге түшүндүрүп беребиз эфирден сырткары. Тумар Тайм. Туптура достор, Тумар радиосунда Тумар Тайм шоусунун соңку мүнөттөрү конокто болсо Арсен. Эми Арсен, дароо эле жыйынтыкты чыгарып салбайлы, кандай дейсиз, Экөөбүз программанын башында келишим түзгөнбүз. Эмне келишим эле? Сигналы чыгар замат, мен быйыл үйлөнөм. Мен жакында үйлөнөм деп айтышыңыз керек болчу. Бирок 1-2 жерден өткөзүп жибердиңиз. Байкадыңызбы өзүңүз? Байкай калдыңызбы? Биз байкадык. 2 жерден өткөзүп салдыңыз. Эми бар дароо эле сандыкты ачыңыз. Кандай тапшырма экен, мен дагы билбеймин. Оюңарды түшүндүм. Сиз сандыкты ачкыча биз маалымат берип өтөлү, ардактуу достор. Леондо жайкы сезонго ылайык таза булгарыдан тигилген бөбөктөр бут кийиминин жаңы түрлөрү плюс 20% арзандатуу плюс белектер жана бонустар. Леонго кош келиңиздер. Кандай тапшырма экен? Ачыңыз. Биякта эфир бүтүп калды окшойт. Бүтүп окшойт. Ачыңыз. Эмне деген тапшырма экен? Терезеден башты чыгарып, мен жакында үйлөнөм деп 3 жолу кыйкырыңыз. Сизди үйлөндүк бүгүн кечке. Ура, мен үйлөнөм деп эле 3 жолу бул жактан эле кыйкырып коюңуз. Келиңиз, азыр аткарып салалы, Ушул жерден эле. Ушул жерден эле гана. Быйыл Кудай буйруса үйлөнөм. Экинчи жолу. Быйыл Кудай буйруса үйлөнөм. Дагы. Быйыл Кудай буйруса үйлөнөм. Азаматсыз бул колчалар сизге. Чата колчаларында ас болуп атат, кичине катыраак. Катуу менин оюмча. Чыгарак. Арсен, сизге эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге эми эркин микрофон. Эркин микрофон бергениңиздерге аябай кызматтамын. Рахмат. Негизи эле мага аябай жагат бул жакка келген. Тумар радиосуна абдан албан ийгиликтерди каалаймын. Ушинтип эле эфириңиздер дайыма таптаза болсун. Рахмат. Жылдыздуу болсун. Элиме болсо баардыгыңыздарга орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Орозо кармагандарга баардыгыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Кыргызстаныбызда тынччылык болуп, Кудай буйруса эң алдыңкы мамлекеттердин биринен бололу.
келечегибиз кең болсун. Баардыгыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынччылык, жакшы гана нерсени каалаймын. Сый урматым менен сиздерди сыйлап, сүйүп, инеңиз, кулунуңуз деп элечи айта бериңиз. Дагы эмнеңиз? Ушул Кудай буйруса Кыргызстанда дагы мен өзүмдү жакшы чоң салым кошкум келет. Ошолордун арасында болгум келет. Биздин албан баягы чоң байкелерибиздин арасында кошулгум келет. Ошол себептен мен сиздерди чын жүрөгүмөн, бардык Кыргызстанды, негизи эле кыргыз жеримди мен чын жүрөгүмөн сүйөмүн. Кудай буйруса гастролдоп баардыгыңыздарга келемин. Баса 7 дубанды кыдырып, 7 областтын иншалла буйруса кыдырганга өзүм аябай чоң ниеттенип атам. Баардыгыңыздарды жүзүңүздөрдү көрүп, бетиңиздерден өп кеткенге Кудай өзү насип кылсын. Бар болуңуздар. чао. Уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү.